2011 жылдың ноябрында кабыл алынган Коомдук телерадио берүү корпорациясы тууралуу мыйзам азыр кайра каралып жатыптыр. Анын ордуна Кыргыз телерадио берүү корпорациясы пайда болушу мүмкүн экен. Анын жетекчисин өлкө президенти дайындап, байкоочу кеңеш таптакыр жоюлуп кетиши мүмкүн экен. Албетте кантип аталса дагы туура маалымат саясаты жүргүзүлсө, телеканалдын иши оңолуп кетиши мүмкүн. Бирок мындан 10 жыл мурда Карыкуловдун кара ящигин реформалоо, аны бийликтин гана эмес, коомдун кызыкчылыгында иштесин деп коомдук телеканалга айлантуу иштери башталган. Коомдо мындай деп айтылат, мисалы үчүн, баары бир өкмөт эмес, президенттик администрация чечимдин баарын кабыл алып жаткандан кийин өкмөттүн кереги жок, баарын ошол администрация жазасын дегендей. Бирок баары бир соттор адилет чечим чыгарбай жаткандыктан анда соттордун баарын жоюп салса болот. Шайлоонун баарын дагы жок кылып салса болот. Анткени баары бир шайлоочулар добуштарын сатып атат деп, мыйзамдардан дагы баш тартса болот. Анткени баары бир эч ким мыйзамды аткарбайт экен деп.